Мына Казан Куйган айылына дагы Кудай буйруса жетип келдик. Казан Куйган айылы. Getiririz. Olmamış getiririz. Мынакей Кудай буйруса бир жоготкон мырзанын үйүнө да кирип келдик. Кудай буйруса. Казан Куйган айылынын ичинде тургундары ушул айылда бир эле бала Кыргыз тайганын таптап, Кыргыз тайганын эмгектенип багып келаткан. Мынакей сен карасаң мындай болот. Мынакей Мынакей бир туугандар, өзүңөр көрүп тургандагыдай Кыргыз тайганы дегенде өзүнүн салымын кошуп Кыргыз тайгандарын көбөйтөм, багам деп аткан мынакей Жоки инибиздин үйүнө да келдик. Кудай буйруса мынакей. Ошол биз баягы эмеден тайгандарыңызды жоготкон турбайсызбы, жанагы итатарлар келип атып кеткен. Ошол тууралуу кичине өзүңүздөн келип бир кабар алып, тайганды жоготкондо кандай ичиңизде атышты, бул Кыргыз тайгандарын көбөйтөбүз деп багып аткан эмелериңизди келип атып кеткенде ошол жөнүндө бир аз кененирээк маалымат айтып, фамилияңыз, атыңыз менен тааныштырып койсоңуз. Мен Асыпов Жолдошбек Курманбекович. Ошо тайган кичинекей кезимден бери багып келдим тайганды. Өткөндө эле ошо байкем кой сугарып сайга өчтү кирип баратып, кайра чыкканда тайгандар астыга чыгыптыр. Анан ошондо эле итатарлар көчөдө жүрүптүр, как раз мында маалыматым жок болчу, ал келет. Чыгып баратканда эле биринчи бетки караны атып, андан кийин сарыны өлтүрүп атыптыр шагала. Эркек кара тайга болсо жарадар болуп келип, ал тиякта турат азыр. Ал кичине айыктырып эметип атабыз, анан дагы
эки тайган бар болчу, ал дагы дайынсыз жоголуп атат. Алар деле атып салып кеткен окшойт. Ошол аябай ичи ачышып калды. Күчүк кезинен бери тарбиялап Кыргыздын ушу бир эмеси болуп келет го тайгандагычы. Ошого кичине болсо да салымыбызды кошолу деген ойлор бар болчу. Ушинтип көрө албастар эле. Өзү ошол жанагы атылып кородо канчалап тайга жаткан тайганыңыз ошо өзүңүз дарылап расход кылып дарылап айыктырган турбайсызбы аны? Ошол тайганыңызды көрсөк болот да? Болот. Ошол тайганды канча дарыларды кылып эми расходторуңузду ким жаап берет? Өзүңүздүн эмеңиз тайганды ушунчалык сүйгөн эмеден ушунчалык кылып багып атасыз да эми, өзүңүздү расход кылып, жакшы. Мынакей, Жоки инибиз ушундай мал багып, өзү ат багып, ат таптап, булакка кызыгат. Кичине эми болуп келатат. Ошол жанагы кайсы жагына ок тийиптир? Моюнга тийип. Мына камбы немелер дагы эле бар мына. Карабайсыздар. Жана ар жагында болуш керек. Бутуроо кирип, мына. Аягына тийиптир да. Мына. Мойнун тешип кеттир да. Дарылап, шарылап батып кичине жакшы болуп калды азыр. Берки тайгандарыңыз мен ошондо бирөө тирүү калыптыр, үчөөнү ат жок экенде, үчөөнү дайынсыз жок, Үчөө дайынсыз жок, аларды деле атып кетти. Эми буларга тиги кандай ишара кылып, буларга кандай кылып кыргыз тайгандарын көбөйтө албай жатса, буга кандай ишара кылып эме кылыш керек деп өзүңүз бир айтып койсоңуз, кийинки кыргыз тайган баккандарга канчалары билинбей атылып кетти, канчалары көрүнүп калды дегендей. Ушуга бир кандай ишара кылыш керек? Негизи атпаш керек. Бул кыргыз тайгандары бир ата бабаларыбыз качантан бери багып, бир семья, эки семья, бир айылды деп эт менен камсыз кылган кыргыз тайгандарын көбөйтө албай жатса, ошо жөнүндө бир айтсаңыз. Мун деле көп деле эмеси жок тайгандынчы, кишиге деле зыяны жок. Бул эмеде ар кимдин үйүнө кирип тоок-поокторун урдап жебейт булар. Булар жебейт, негизи жегендер деле болот, негизичи тайганды. Бирок байкуштар эми көп карашпай ушинтип коюшат да. Негизи тайганды жакшылап карап эметсе, андайларга деле кол салбайт булар негизи. Аңууда күчтүү болушат беркиттерге салыштырмалуу. Ушуларды кичине колдоп дагы улантсак жакшы эле болмок. Кыргыз болгондон кийин аттап тайган агытып. Негизи ошол маалда мындай деп айтат да, негизи ит байланыш керек депчи, бирок байланган ит ууга жарабайт деп коет го. Кыргыз тайганы ар дайым бош, ар дайым эме жүрөт. Анан булар кичинекей балдарга кандай ушу? Кичинекей балдарга мен өзүм деле кичинекей кезден бактым тайганды. Тийишпейт. Киши талап эметкен болгон жок. Өзү назик болот. Балдар үстүнө минип алса деле тиштебейт, тура берет, жок-жош. Өз табияты жош келет да буларды. Эч бир эмеге зыяны жок, бул качан ошо өзүнүн күчтүүлүгүн охотага чыкканда көрсөтөт да. Жакшы. Ошол эмеге бул жалпы тайган баккан жалпы жааматка ошондой өзүңүздүн иттериңиз тууралуу, жоготкон кайгылууңуз тууралуу жана ошондой эле башкаларга сабак болуш үчүн бул кыргыз тайгандарын атылып кетпеш үчүн бир өзүңүздүн насаатыңызды айтып коюңуз. Бул негизи бул тайганды дети жогору жактан кичине эме кылып караса жакшы болот эле да. Ушуларга эме укугун коргоого жардамын берсе жакшы болот эле да. Анткени бул кыргыз тайганы болуп, кыргыз деп аталган кыргыз тайгандарын атып кетиш бул туура эмес, өзүңүз оюңузча. Ошого бир ошол жакка чоңдор жакка бир жардам үмүт кылат экенсиз да, ошолор бир киши карап койсо деп, Ошол тайгандарга карап берсе жакшы болот эле да. Ошо жакында ЮНЕСКОга да киргизебиз деп бир аз телевидениядан чыгып калды эле ошол маалда боюнча. Рахмат мынакей, жалпы жамаат өзүңүздөр көрүп тургандагыдай Нарын обласы Казан курган айылдагы Жоки инибиздин үйүнө келип, ошо жанагы маалыматтар боюнча атылып кеткен кыргыз тайгандарына бир аз болсо дагы силерге тартып, мынакей
Эми ушул кыргыз тайгандарын жоготуп албаш үчүн, кыргыз тайгандарын сактап калыш үчүн ата бабаларыбыз